Assalamu alaikum. Aleykümselam. Kıyamatqa жақын İslam mamleketi tikelenet деген hadisler kelgen eken. Mendegi suro azır Arap өлkөлөрү İslam mamleketi kirebi. Kıyamatqa жақын İslam mamleketi kurulat деген boyunca ben hadis bilbeydiken. Eğer bilseniz aytыңыз. Naborot teskerisinde kıyamatqa жақын қалғанда жер бетинде Allah деген hiç kim kalbay kalat deydi. Kayakta İslam memleketi. Maşallah. Selamun aleyküm. Hoş geldinizler. Kırgızstanдағы дағы bir çoğun ustazlardan, alımlardan, Umar ustaz maşallah, Allah'ım razı olsun. Бұл kişinin жашоосу adamlar terbiye ala turgan жашоо. Uqtasa da savaq oku uqtaydı. Kulağına salın. Allah'ım razı olsun. Azırkı Arap mamleketleri İslam mamleketi de eseptelinevi. Özü İslam tarihinde İslam mamleketi degen bolğon mu özü? Umaviler, Abbasiler, Salacıqa, Osmaniler degenler bolğon. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anan Halifatul Umar Osman İslam Memleketil İslamiye degen, olsa Cumhuriyetil İslamiye degen. Attalışında emas, adamlar İslam menen yaşaşı gerek. Adamlar çıgatpay İslam mamleketini kurabız. İslam mamleketini kurbayla koy sen İslam menen yaşa. Brunei degen bir mamleket var. Kişineke Indoneziyanlar jaganda. Oşonun amirinin balası bizge Mekke'ye gelip kaldı. Şonun padişahsının, halifasının, padişahsının balası. Al kişiler dindar, şunday Brunei degen dindar adamlar eken. Ustazı Şeyh Tarık Sardar Ali'ni köptөн beri okup жүрөткөн. Себеби ошо Брунейден дагы Меккеге балдар келип окуп, ustazыбыз Şeyh Tarık Sardar Ali'nin аты ошоға жеткен екен. Умраға келіп, шейхті не қылғаны, зиярат қылғаны келіп тұр. Ал-мухим ошо жерде сүйлөшүп отуруп таанышта ошол айтты да, мен деди бардык устаз Şeyh Тарыктын балдарына мен кепилдик алам. Ким Брунейде барып илим алам десе, Şeyh Тарыктын аты менен барсын, мен бардыгын өзүм не кылам деди, каржылайм деди. Мен айтайын деген маселе, Бруней ушундай мамлекет экен да, мынтип карап турганан. Bizde 5 maal namaz okulat eкен, орозо карма бардык хижап менен жүрөт экен. Эч ким урлук кылбайт экен, зекеттер берилет экен. Биз ислам мамлекети болбойбуз деп, bir 10 жылдан өсүп калды, ислам мамлекети болборбуз. Өзүнөн өзү. Демек биз ислам мамлекетин курабыз деп адамдарга зыян бербестен, хадистеги ислам менен жашайлы. Ар бирибиз ислам менен жашайлычы, арак сатылбай калсын. İslam menen жашайлычы, эч ким урлук кылбай калсын. İslam menen жашайлычы, банктарда сүткорлукка берген акчалар алынбай калсын. Жабылат өзүлөрү. Азыр Cola, Pepsi, Yahudilerdин товарларына бойкот жарыялайбыз деген экен. Акциялар жүрүп атат, арзандатып алынат. Ичпей коелучу, сатылбай калсын биздин эмеде. Шоро ичип калайлы жалаңчы. Тан ичип калайлы. Demek biz İslam menen жашашыбыз керек экен. İslam mamleketini kurup al. Бирөө келип мага сурайт. İslam mamleketini kuruга эмнеге аракет кылбайсыз? Кудай Таала сизге ушунча илим бериптир. Ömürüңүздүн жарымынан көбүн илим менен өткөрүпсүз. Мен 44-кө чыксам 25 жыл окугам. Ömürüңүздүн жарымынан көбүн илим менен кылыпсыз. Эмнеге İslam mamleketini kuruга алектенбейсиз дейт. Мен болуптур дедим. İslam mamleketini kurabыз. Bismillah, kurulup kaldı deylik, prezident men bolam oşonda, men bolayım. Meni kıldınlar İslam mamleketinin padişahı. Ministr обороны kim dep kelebиз? Kayсы musulman var? Министерство образования, илим, kayсы musulman dep kelsin? Özbek azın ap kelelim maylı şergetçi. Ap çukur damlarını berip, jok, kadırın jok ağaçı sen. Andan görüyoruz biz İslam menen жашайлы, mamleketimiz İslam bolsun, жанагы biz тыя албай аткан нерселер сатылбай калсын. Аялдарыбыз көчөдө жоолук менен жүрүп калсын.
Анан мектептерге барганда жоолук салынган проблема болбой калсын. Себеби элдин бардыгы жоолукчан. Бардыгы мектептен чыгарып салабы. Биз ислам менен жашайлы, анан кийин нар жагын көрө жатарбыз. Себеби тарыхта адамдар ислам менен жашаптыр. Анан араб мамлекеттери ислам мамлекетине киреби, мен кирет деп айтпайт элем. Себеби бизге окшогон эле неме, ислам мамлекети деген нерсени. Ассаламу алейкум устаз. Устаз, мен 2,5 жылдан бери казино ойноп келем. Ушул убакка чейин санасам 2 миллион уттурдум. Үй бүлөмдөн ажырадым. 2 балам бар. Эч кимге керегим жок болуп калды. Бүт баары менден алыстап кетишти. Кайсы казиноға кирип атасыз? Азыр Кыргызстанда казинолорго тыюу салынган го кыргыздар киргенге. Ооба. 2 жыл мурун тембойса онлайн. Онлайн барбы? Аллах Таалам сизге туура жолду көргөзгөн болсун. Казино, кумар оюндары шариятыбызда арам кылынган. Арам кылынып, кандай бир ортого акча коюлуп, ошону талашып ойной турган болсо арам. Бирок үчүнчү тарап койсо арам эмес деп айтылабыз. Аны менен мисалы үчүн улак болду, бирөө сорун кылып берди, ортодо улак чабышып, сорунду алып келсе адамдардын бир көңүлүн көтөрүп, бирок кумар бул. Ортого акча тигип ойнолгон нерселерди кумар деп айтабыз. Шариятыбызда тыюу салынган. Ошон үчүн мамлекетибизде ушул казинонун ачылбаганы жакшы эле, бирок ачылды. Бирок ошол жерге кыргыздар кирбесин деген, кыргыздардын жараны кирбесин деген талап коюлган. Анан булар кантип барып ойнойт? Мына арам нерсе, шариятыбызда тыйылган нерселерден тыйылбасак мына ушундай болот. 2 миллион сом туруптур. Үй бүлөмөн ажырадым дейт. 2 балам бар, менден элдин баары качып калды дейт. Арам иш мына ушундай кылат. Сизге насаатыбыз бул жолдон кайтыңыз. Кайтуунун жолу кайсыл? Ислам. Келиңиз. Даватка чыгыңыз, илим мажлистерине отуруңуз. Өзүңүздүн каалооңузду ээрчибеңиз. Бул нафс эле, оору эмес. Нафс. Алма жегиң келип атабы? Жебей кой болду. Жегиң келип атса деле жебей кой. Кумар деле ошондой. Ойногуң келип атса ойнобой кой. Башка нерсе менен алектен. Умрага бар, ажылыкка бар, сабактарга, Куран жаттаган кир өзүбүздү алаксытып, анан ошол өзүбүздүн жаныбыздагы коомду жана өзүбүздүн жаныбыздагы адамдардан алысташ керек. Менин бир досум бар, Эрлан деген, машалла. Аллахка шүгүр болсун дейт. Мен өзүмүн досторуман алыстап, азыр жалаң илимдүүлөр менен дос болдум дейт. Менин кругум, менин айланам бардыгы исламдагы илимдүү адамдар болду. Жашоом бейишке айланды дейт. Демек, өзүңүздүн жаныңыздагы адамдардан арылышыңыз керек. Качыңыз. Телефондорун өчүрүңүз. Бардыгын жок кылыңыз. Анан жакшы адамдарга жакындагыз. Илимдүүлөргө менен дос болуңуз. Илим мажлистерине келиңиз. Биздин айтып, ушундан башка нерсе айта албайбыз биз. Бунун бир атайын бир дуа деле жок. Мен окуп койсом сиз казино ойнобой калат. Өзүңүзгө өзүңүз баш бериң. Өзүңүз башкарыңыз. Biz adamız da bir nefsinin arkasından erişip ketpeybiz da. Bırak nefsi semirip ketet da. Nefsini bağa verseniz semirip kalat. Keyin baş berбей kalat da. Nefsini sındırıp barıp akırı özünüzge kul kılıp alışınız. Bolboso bayağı siz özünüz nefsinizi erçiyi vergeniz azı nefsi sizge semirip algandagı sizdi başkara başladı da. Siz adamsınız, nefsini siz jenginiz ha inşallah. Sizge suroom dele jok deyt. Maga bирок akıl nasihatınızды aytıp koyuңузчу. Aldıдағы жашоомду кантип өзгөртөм. Ошол мен айткан нерсем. Жакында Пакистанга кетип атабыз, иншалла. Иштимакка кеттик, ошо жака жүрүңүз. Жүрүңүз, ошол жака кетели, ошол жактан барып аламдарды көрөлү, адамдар дин менен кантип жашап атат. Кеттик 31-декабрда умрага кеттим, жүрүң менен. Барып Аллахтын улуу жерлерин көрүң, жакшы адамдар менен мамиле кылыңыз. Жакшыга жанаш. Мен жакшымын дебейм, бирок илим менен жүргөн сизден бир аз жакшыракпыз да, казино ойнобойбуз да. Жакшы. Илимге, исламга кайталы. Андан кийин күнөөлөрүмдү кечирип дуа тоба кылып жатам дейт. Дуаңызды Аллахым
кабыл кылсын. Намазга кайтыңыз, дуа кылыңыз, Аллах Таала күнөөңүздү кечирет иншалла. Бирок Алладан башка эч кимге керегим жок болуп калды. Жок, андай дебеңиз. Сиздин ушу күнөөңүз үчүн гана ошентип адамдар ошентип сиз менен мамилесин үзүп калды. Кайра жакшы жака бурулуңуз эле. Эң жакшы адам сиз. Эч качан эне өзүнүн баласынан баш тартпайт. Аял өзүнүн сүйгөнүнөн баш тартпайт. Бала атасынан баш тартпайт. Себеби биз ошого жеткизебиз, анан алар эмне бизден тажайт. Кайра өзүбүздүн табигый абалыбызга кайталык, иншалла алардын баардыгы бизге кайтып келет. Бирок Аллах Таала сизден эч качан баш тартпайт. Сиздин жакыныңыз, тууганыңыз, аялыңыз баш тартып кетсе да Аллах Таала сизден баш тартпайт. Тооба кылып кайтыңыз, Аллах Таала сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет. Өзүмдү таштап баратам, жок таштабаңыз. Şu erkeksiz de. Özünüzü karmağınız. Namaz okup özümdü alaqsıtıp tövbe kılıp jatam dedi. Ova emin namazdı dağı cemaat uydan bez. Cemaatga giriniz, adamdardı görüңүз, süйлөшүңүz. Namazdan keyin majlisler bolat. Cuma günü davatga çıkıp geliniz 3 günge. Жашоону өзгөртүңүz. Бирок ибадатым кабыл болобу? Сөзсүз кабыл болот. Мен сизге ишеничмей айтырам. Тобага кайтың, ибадатыңыз кабыл болот. Эч качан Аллах Таала ибадатты кабыл кылбай атат. Качан динден чыксак гана ибадатыбыз кабыл болот. Мусулманбызбы? Канчалык күнөөкөр болсок дагы иншалла ибадатыбыз кабыл болот. Мага ибадатым тоба кабыл болбогудай сезилип жатат. Ал дагы шайтан сизге нафсиңиз зыян берип атат сизге. Сен окубайлы кой, сен тууң кончиний адамсың да сен деп атат. Жок, сиз эң жакшы адамсыз. Сиздин азыр тобага кайтып атканыңыз сиздин жакшы адам экендигиңиздин далили. Болбосо дагы деле ойноп жүрө бермексиз, бирөөдөн карыз албас. Кайтып атасыз, демек сиз жакшы адамсыз. Жаман адам жок. Бирок жаман сыфат бар, а? Сыфаттан айрылсак жакшы болот. Акыретте кылган нерселериме жооп беремби? Тооба кылсаңыз жооп бербейсиз иншалла. Иншалла тооба кылсаңыз, кайтсаңыз болду. Аллах Таала бул дүйнөдө эле күнөөңүз кечирилет. Эгер тооба кылбастан кетип калсаңыз анда жооп бересиз. Же тооба кылсам Аллахым бул дүйнөдө эле кечирет. Перет жооп берип коюпмун. Аллахым ишиңизге ийгилик берсин, дуа кылабыз атыңызга. Суроо жокпу? Башылды. Эми келбешти. Assalamu alaikum. Meçitte düğünü sözün süylörün hükümü kanday? Aramбы? Meçitte düğünü sözün süylörün hükümü kanday? Aramбы deydi. Meçitte düğünü. Men geçe жақында Жалауатқа барып келдім, өзім туылған жеріме. Барып, Айылым Қаракөл деген бейіштей болған bir жер бар. Ошол жерде төрөлүп өскөм, ошол жерге bir жақын досубуздун bir кубанычына барып келдик. Мен өкүл атам бар, Асан Ажы деген. Зам муфти, ошол киши айтат да, менин жеримди сыпаттап ушинтип айтат. Бунун жери ушундай жер, Каракөл деген. Ал жерге бир барган адам өлгүчө кайра баргысы келип өлүп кетет дейт. Ушундай, анан тиги кызыл таш баскан Каракөл эмес, бул баш сонун деп коет. Эми бардык жер сонун, бирок адам өзү төрөлүп өскөн жер ушундай кооз жер, Каракөл, машалла менин айылым. Ошол жерге айылыма барып, мечитке пешинге кирсем, мечитке чоң кылып жазып коюптур. Мечитте дүйнө сөзүн сүйлөө арам деп. Өтө аксыланууну алып койгула дедим. Арам деген нерсе шариятыбызда, Куранда, хадисте ачык келген нерселер арам болот. Доңуз арам, чочко арам, арак арам, кумар арам. Ал эми мечитке кирип дүйнө сөзүн сүйлөөнү мындай бир чечибирак айтсак болот. Я Рабб, дүйнө сөзүн мечитке кирип башка иши жок, токо дүйнө ишин бүтүрөм деп кирсе, макрух тахрими деп айтылат. Муну Ибн Малак, Ибн Фариштеди, Ибн Малак деген биздин ханафи алымыбыз Манар деген китептин усул фикhtагы шархында ушинтип айтат. Эгерде бирөө башка иш эмес, мечитке именно дүйнө ишин бүтүрүш үчүн кирип, ошол жерде сүйлөп бир нерсе кылса, макрух тахрими болот дейт. Арамга жакын, арам эмес, макрух тахрими. Өзүнүн аты бар, арам башка, макрух тахрими башка. Арамга жакыныраак деген сөз. Мүмкүн жанагы биздин айылга жазып алганда ушуну туура эмес, шуну анан арам деп жазып коюш. Арам деп айтыш өтө оор нерсе. Бирөө сүйлөй турган болсо, ал тооба кылыш керек болот. Эмне дейт?
атайын каст кылып мечитке башка максаты жок. Мисалы эмне кылат? Машина сатып алыш керек болуп атат. Месте жок, каяка кетип мечитке киребиз деп эле, эчтеке жок, кирип эле мечитте соода сатык кылып дүйнө иштерин сүйлөсө, себеби мечит бул Аллах Тааланын ибадаты кылына турган, Аллахты улуктай турган жер да бул месжит. Аллахка сажда кыла турган жер. Антип дүйнөдөгү ыплас нерселерин мечитке кирип чечпе. Bir gana İbn Malak rahmetullahi aleyhi makruh tahrimi dedi. Eğer fakat jalan gana dünya sözün söylöşüm dep kirgen bolsa. Andan keyin bizge Musaffa degen başka bir kitapta bayandalat. Ahlu Suffa. Bagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahlu Suffa sorganda Abu Hurayra başkalar Peygamberimiz mescidinde oturganlar. Alar mescidden çıkkan, o şerde uqtagan, o şerde jatkan, süйлөшкөн, tamak jegen, bir ibadat kılışkan. Ошолор сүйлөшкөн, ошого мечитте дүйнө сөзүн сүйлөгөн болбойт деп жалпы айтуу туура эмес дейт. Дурус деп муну тыйбашыбыз керек дейт. Ахлу Суффа сахабалар мечиттин ичинде жашап сүйлөп иштерин бүтүрүшкөн го. Ибн Абидин рахматуллахи алейхи хашияда, өзүнүн хашият Ибн Абидинде мухаккикта бул киши сөздөрдүн баарын чоптоп келип туруп, жакшы кылып чечмелеп берет. Ал айтат, эгерде мечитке ибадат менен кирип, ошонун ичинде кандай машинелер сүйлөшүп кетсе зыяны жок дейт. Мешітке намазға келдіңіз, нафил намаз оқыдыңыз, же болса фарыз намаз оқыдыңыз, шығып атып қандай іштер жақсы, товар өтіп атабы, дордойда ешқандай жүріп атат десеңіз зияны жоқ дейді. Екі сөзді біріктіріп келіп, анан атайын өзінше кирип, анан ушул неме кылса дурус эмес. Абшүкүр Дамуланын устазымын 7-чи микрорайонда мечити бар. Стоянкасына жазып койгон. Могул жерге адамдар келип, соода сатык кылбагыла. Стоянка бул намаз окугандарга коюлган дейт. Себеби ошол жерге барып, бирөө машинесин көргөзүп, соода сатык кылып жүрүп болуп кетет. Бу жерге намаз окугандардын машинеси коюла турган стоянка, машина кое турган орун. Ошондой эле мечит, бул Аллах Таала сөзү сүйлөнө турган. Бирок кирип, намаз окугандан кийин анча-мунча сөз окудай бербоду анда. Мечитке киргенден сүйлөй, кандайсың деп айтпайсың. Жакшымын деп айтсаң дүйнө иш андай болбой калат, а? Дүйнө иши ибадатка кирилип, ибадаттын амалдары аткарылып, чыгып атып сүйлөнсө эч кандай нерсе болбойт. Бирок атайын кирип, ушундай кылса туура эмес болот. Макрух тахрими болот дейт. Себеби бул мечит силердин маселеңерди чече турган жер эмес. Assalamu alaikum ustaz, kapelница даратты бузабы дейт. Kapelница деген бизге жанагы алынган нерсе. Ал kapelница дегенде көп нерсени өзүнө камтышат. Укол, башка нерселер бардыгы даратты бузабы, бузбайбы. Даратты негизи чыккан нерсе бузат, кирген нерсе бузбайт. Эреже. Эми чыккан нерсенин дагы нажасы бузулат. Бизде эки эреже бар. Эки жолдон чыккан нерсе даратты бузат. Бул бир эреже. Экинчи эреже денеден чыккан нажас, ыплас, таза эмес нерсе даратты бузат. Ушул эки эрежени жаттап алсаңыз болду. Даратты бузатырган нерсенин бардыгынан эмне кылдыңыз? Эки эрежени жаттадыңыз болду. Ошон үчүн эреже үйрөтөлү элге деп атабыз да. Фатва эмес. Фатваны үйрөтсөк, муну үйрөтсөң, фатва берсең дейт экен. Да ошонун окшош муну айтат экен да. Кайра буга да фатва берсек. Эрежени үйрөтүп койсок, бардык нерсени өзүнө билип алат. Ушу эки эле эреже. Биринчиси эки жолдон биринен чыккан нерсе эмне болсун, нажас бардыгы даратты бузат. Ан денеден чыккан нажас даратты бузат. Мисалы үчүн кан чыкса, кан нажаспы? Шариятыбызда нажас дейт. Чыгып актыбы даратты бузат. Ириң нажаспы? Чыгып актыбы даратты бузат. Көзүңүздөн жаш акты, нажаспы? Нажас эмес. Себеби эмне? Намазда ыйлап атпайбыз, жашыбыздагы намаз бузулган жок го. Ошондон алымдар не деди? Көздөн чыккан жаш пайгамбарыбыз ыйлап намаз окуду. Сахабалар ыйлап намаз окуду. Демек нажас эмес экен. Жаш чыкса даратсынабы? Сынбайт. Эрежеге сала бересиз бардык нерсе. Баланы эмитсе даратсынабы? Сынбайт. Сүт нажаспы, нажас эмес. Таза балаңыз эмип атпайбы? Даратсынбайт. Ушундай эрежени үйрөнүп алсак эле жашоо жеңил болот. Бирок ар бир нерсеге фатваны эле карай берсек, бирөө айтат экен да, жа Зайдун. Араб тилин окуп атат экен да. Жа Зайдун эрап кылып атат экен да. Жа фейл мади этиш, келди деген этиш, Зайдун деген Зайд да келген. Бул фаил болот, марфу. Экзаменге киргенде жа султан деп жазып коюптур да. Ал китепти окуганда жа Зайдун дегенди гана жаттаганда фаил болот депчи.
Anja sultan dese turat eкен да. Анан устазы келип айтат экен да, "Эмне турасың?" десе, "Муну чече албай атам" дейт экен. "Неге чече албай атасың?" десе, "Ушул жерде Зейд болгондо бул фаил болот эле, бу жерде султан болуп калды" дейт экен да. Эрежени билбейт да, фатва эле билип алган да. Же болсо жаттап алган. Биз эрежени үйрөнүп алсак, болду, сиз алымдардан сурап отурбайсыз. Болду, ушу эреже болду. Дагы эмне? Чачыңыз түшүп калды. Эмне болду? Эчтеп калды. Кулağыңыздан ириң чыкты. Нажаспы? Даратсынат. Дагы эмне бар? Чыга турган. Шилекейиңиз чыкты. Нажаспы? Нажас эмес. Акты. Даратсынбайт. Ушундай эрежени үйрөнүп алабыз. Эми капельницага келдик. Капельницага сайганда кирген нерседен дарат бузулбайт, чыккан нерседен болот. Эми башка маселеге кайтабыз. Сайганда кан чыктыбы, чыкпадыбы? Сайып туруп тартканда канча акса даратыңыз сынат. Алганда кан чыкпасачы? Бузбайт. Бирок галибан көпчүлүк мезгилде кан чыгат. 99,9% эмне кылат? Кан чыгат. Ошон үчүн эмне? Ал эми орозо маселесинде башка эми дарат боюнча болгондуктан орозодо уколдун маселесин айтпай эле коеюн. Эгер суроо болуп калса кийин жооп беребиз, укол орозону ачабы, ачпайбы. Буйурса Кыргызстанга барсак илимге отурабыз устаз Россияда. Макул, машалла, Алла разы болсун. Сөө башка суроолор да келип турат. Ассаламу алейкум устазым дейт. Суроо: ичкилик коюлган дасторкондо олтурса болобу, мисалы тойлордо? Алла. Канча вактыбыз бар? 10 мүнөт. Бул маселеге кеңирээк токтонушубуз керек эле. Келгиле ушул суроону эмки сабагыбызда биринчи сурообуз ушул болсун. Мен азыр мынтип эле айтып койсом, эртең дагы бирөөлөр сүйлөп чыгат. Китеп менен деп айтайынчы, мен мунун жообун Аллахка ант ичип айтам, бар сонун билем. Эртең китепти алып келип туруп жакшы кеңири айтып берейинчи, уккандар кийин дагы олжода бир нерсени баштапты дебесин, Жубарымбектер. Мени Жубарымбек кылып коюп атпайбы? Ошондой кылайлыбы, Эгер сизден ушу уруксат сурайын, ушу сурооңузга себеби эмне себептен азыр мынтип айтып койсом деле болот эле. Себеби ушул маселе бизде эң көйгөйлүү маселе. Бардыгыбыздын тууганыбыз бар, досубуз бар, тойлор күз башталды, бисмилла. Бирок арак коюп болгон той азыраак. Ушунун маселеси эмне? Кеңирээк токтолуп берейин иншалла. Китептен алып, өткөндө Хидаядан келип окуп берди эле го. Ошол чыкпай атат да, чыкса жана сөгүп аткандар бир аз жеңилдейби эле. Assalamu alaikum. Özüme Fayha, İhlas, Falak, Nas, Fatiha. İhlas, Falak, Nas sürelerini okup özüme dem salsam köz tiyse je kara dua bolsa çıgabı dedi. Ya Allah, dem salıp girgenge çeyin, uşol tasir bергенге чейин dem salıp жүрүш керек. Жана өткөндө айтканбыз, качан машинең тоголонуп кетип анан өлбөй калып түлөө өткөрбөй, андан мурдарак Кудайым мени кырсык баледен сакта деп садакаларды берип тур деп. Ошонун сыңарындай эле биринчи дем салып турушубуз керек өзүбүзгө. Эрте менен кечинде Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп дем салып турсак, кара дуалар ушу иншалла таасирин бербейт. Иншалла. Эгерде кара дуа болуп кала турган болсо, жок, анда анын өзүнүн адисине апарыш керек. Өзүнүн адисине апарып, эгерде бирөө сыйкыр кылса, анын сыйкырын табыш керек, чечиш керек. Анда процесс бир аз узарып кетет. Бирок иншалла эрте менен кечинде мына ушу сиз айткан нерселерди Аятал Курсини кошуп, Бакара сүрөсүнөн кошуп, анан пайгамбарыбыздын дуалары бар, ушул дуалардан кошуп турсак, кара дуа, көз, пөз, бут эчтеке тийбейт иншалла. Себеби бир хадисте бар, ким багымдатты жамаат менен окуса, анан куптанды жамаат менен окуса эч нерсе зыян бербейт дейт. Чаян да зыян бербейт. Assalamu alaikum ustaz. İmam Maturidi tavil kılat de uqtum. Tavil degen emne dedi. Siz azamat degen jigit eken. Bul akidadagı bir masele. Hazır men sizge aytsam vaqtыбыз kança boldu? 7 minut barken. Tavil. Ahlus sunna vel cemaatda 2 medrese var. Biri tafvil, ikincisi tavil. Tafvil degen nerse bir
ayat-ı sıfat, ahadis-i sıfat. Allah Taala'nın байланыштуу болгон кээ бир аяттар бар. Сыртынан карасаңыз Allah Taala'га ылайык эмес. Бирок аны туура түшүнүш үчүн же тәвил кылынат, же тафвид кылынат. Тафвид деген нерсе мен муну аятты маанисин түшүндүм, бирок эмне максат кылганын Аллага тапшырдым дейт. Мисал үчүн Ядуллаху фаука айдихим. Аллах Тааланын колу силердин колуңардын үстүндө деген аят бар. Ушундан кээбекер Аллах Тааланын колу бар, ал колу менен адамды жаратты деп Аллахка ылайык эмес сыпаттарды айткан бар. Биз айтабыз Аллах Тааланын колу дегенде Аллах Тааланын кудрети, Аллах Таала ошо кудрети менен адамды жараткан. Анан Аллахты бул Ядуллаху фаука айдихим деген Аллахтын жардамы силерге келет. Силерге Аллах Таала жардам берет деген. Эми ушинтебиз дагы эмне себептен Аллах Таала кол деген сөздү колдонду мен билбейм, Аллахка тапшырам дейсиз. Анан берки мусулман бир туугандарыбыз айтат, мынакей силер Аллах Тааланын сөзүн бурмалап атасыңар, кол деди кол бойдон кабыл ал дейт. Жок, бизде андай эмес. Араб тилинде каймана менен айтылган маселелер бар. Ошол каймананы түшүнгөнүбүздө анан туура маани чыгат. Аны мен кыргызчада мисал келтирип жүрөм. Кеңешип кескен бармак оорубайт деген кыргыздын сөзү бар. Бир кыргыз келет дагы ушул макалды окуйт дагы кеңешип кескен бармак оорубайт деп туруп, кеңештикпи, бул бармакты кескен атам, азыр точно бычак менен кессем чындап оорубайт деп түшүнөт кээ биркилерчи. Жана аятты түз түшүнгөндөй элечи. Жок, андай эмес. Бул кыргыздын бул сөзүнүн мааниси бир кеңеш маселени кеңешип туруп чечсең туура же туурага жакыныраак болот деген мааниде. Ал бармакка эч кандай байланышы жок. Мисал иретинде гана айтып койгон десе, жана биз менен тарашат жок. Кыргыз кеңешип кескен бармак оорубайт деди, чында оорубайт, кескен оорубайт дейт. Жок, андай эмес мааниде. Араб тилинде дагы ушундай маанилер бар. Түз маанисин албайсың, каймана мааниси менен түшүнбөбүз. Муну тафвид дейт. Анан Аллахка тәвил деген нерсе ятты кудра деп башка маани берет, ошону тәвил дейт. Бул ахлу сунна вал жамаада амал кылынган эки медресе. Кааласаңыз кабыл аласыз, кааласаңыз кабыл албайсыз. Биздин мазхаб ушу, ахлу сунна ушу. Мисалы үчүн анда жанагы түз алабыз дегендерге дагы бир неме айтат да. Ибн Адам дейт. Хадис кудусиде. Ey adam balası deyt. Ana maridtu deyt. Men oorudum. Felem ta'udni. Meni ziyaratка gelmedin deyt. Allah ooruy bu. Emi janalarдын erежесин сасаң, о Аллах Таала оорuyт, өзүнө ылайык болуп оорuyт деш керек да. Ушинтсең кафир болосуң. Аллах Таала өзү айтат, мен оорудум деп атат. Ана маритту дейт. Аллах ooruйбу? Адам оорuyт, Аллах Таала оорубайт. Бул жерде каймана мааниде айткан. Мен анан хадистин чечмесинде айтат. Анан ушул хадис өзү тәвилге бизди үйрөтүп атат да, хадистин өзүндө. Не дейт? Ибн Адам ана марид, мен оорудум, мени зиярат кылбадың десе, адам сурап атат. Я Роббул аламин, сен дүниөнүн падышасы, улуу зат болсоң, сен кантип ооруйсуң, мен сени кантип зиярат кылам? Акылынан сыйбай атат да, онда ал мүмкүн эмес Аллахтан оорусу десе, түшүнбөй калдыңбы? Дейт Аллах Таала кайра түшүндүрүп атат хадис кудусида. Паланча менин бир пендем ооруду, ошону зиярат кылганыңда менин ыраазылыгымды табат элең дейт. Тәвилди көрүп атасызбы? Мен оорудум деген менен менин пендем ооруду дегенге маани өзгөрүп атат. Демек каймана араб тилинде ушундай нерсе бар. Араб тилин жакшы түшүнбөсөңүз, акыйда маселеге аралашпаңыз. Анда түз алабыз дегендер ушул хадисти кантип түшүнөт анда? Насуллаха фанасияхум деген аят бар. Аллах Тааланы адамдар унутту, Аллах Таала унутты дейт. Аллах Таала унутабы? Аллах Тааланы унутат десең аны капыр болосуң. Просто силер бизди эстебей калдыңар да биз силерди таштадык деген сөз. Мааниси башкача. Ошон үчүн шариатты түшүнгөндө устаздардын жанына барып илим алып, анан кийин маселен өзүңүз бирип хадистерден не кылбаш керек, аяттардан өкүм чыгарбаш керек. Ассаламу алейкум устаз. Биз туугандарыбызга карызга акча бергенбиз, зурубль менен.
аны алар доллар кылып кайтарабыз деп жатышат. Ошентсе болобу? Жок, ортодо айырмачылык болуп калат. Сом алдыңызбы, сом кайтарып бериңиз. Рубль алдыңызбы, рубль кайтарып бериңиз. Доллар алсаңыз, доллар кайтарып бериңиз. Же болбосо, ошол сиз алып аткан мезгилде алтындын баасы менен эсептеңиз. Ушул да жакшы. Бирок эң жакшысы аякка башыңызды оорутпайды. Рубль алдыңбы, рубль бер, болду. Себеби ортодо кичине курстан айырма болуп калып, сиздин тууганыңыздын жүрөгүнө, биякта жүрөгүнө неме болуп калбасын. Бир оорчулук келип калбасын. Ошон үчүн кайсы нерсени алсаңыз, ошол менен гана кайтарып бериңиз. Я Роб.